Өмүр бою бактылуу болом десең, чынчыл бол. Томас Фуллер. Кутман кеч, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде күндүн маанилүү окуялары. Студияда Аяна Байтемирова кызмат кылам. Коомдук транспорттун иштөөсү үчүн убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер иштелип чыкты. Европа комиссиясынын адистери Кыргызстандын авиация тармагынан 28ге жакын сын пикир эскертүү берди. Май айынын соңунда аралыктан идентификациялоо долбоору ишке кирет. Американын Волуси округунда расизмге каршы 3000ге жакын эл чогулду. Өлкө аймагында бүгүн 27 кишиден коронавирус аныкталды. Жаңы учурдун 4-өө Бишкектен болсо, 1-өө Чүй, 2-өө Ош облусунан, 1-өө Ысык Көлдөн. Бүгүн нарында катталган 19 кишинин 9-у медицина кызматкерлери болуп чыкты. Мындан тышкары номер 27-абактын 3 кызматкеринен вирус аныкталганын Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Учурда алар менен байланышкандар аныкталууда. Жалпы статистикага токтолсок, ушуну менен өлкө аймагында коронавирус жуктуруп алгандардын саны 1270 болду. Анын 910-у айыгып чыккан. Коомдук транспорттун иштөөсү үчүн убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер иштелип чыкты. Ага ылайык ар бир каттамга чыгаралыында унаанын ичи, кармагычтары дезинфекцияланышы керек. Жүргүнчүлөр орундуктарда гана ташылат. Ашыкча киши салууга болбойт. Анткени ортодогу аралык 1,5-2 метрден кем болбошу зарыл. Эске салсак, 25 майдан тарта Бишкекте коомдук унаалар жүрө баштайт. Онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмү коронавируска байланыштуу карантинге алынды. Борбордун директору Эрнест Тилеков небересин карап жаткан чоң эне ооруканадан чыгып кеткенден кийин 16 майда жашаган жеринен коронавирус табылганын кабарлады. Ал өз сөзүндө бөлүмдүн кызматкерлеринен анализ алынды, жыйынтыгы эртең чыгат деп билдирди. Балдар бөлүмү онкологиялык илдетке чалдыккан 40 баланы дарылоого ылайыкташкан. Ош шаарында 21 майдан тарта бир катар мекеме ишканалар, соода жайлар ишмердүүлүгүн баштайт. Аларга калкты тейлөө борборлору, автоунаа базарлары, мебель оңдоочу жайлар сыяктуу тармактар кирет. Учурда мекемелерди санитардык эпидемиологиялык кызматы көзөмөлгө алууда. Талапты бузган ишканаларга эскертүү жана тийиштүү айыппулдар салынууда. Бул тууралуу Махмурат Алибаева кененирээк сөз кылат. Анипа Орунбаева 20 жылдан бери базарда соодада. Карантин башталганда башкалар сыяктуу кийим-кечилерин жаап кеткен. Эми жакынкы күндөрү базар ачылат дегенин угуп, даярдыкты баштаган кези. Кредит алып соода кылган айым алган карыздын үстөгү да көбөйүп кеткенин кыжалат. Андыктан базардын ишин батыраак жандантуу керек дейт. Бүгүн келип уборка кылып атам базарды. Анан кредиттерибиз бар, кредитибизден тынбай звонить атат. Мен төлөйсүңөр деп атат, процент кошуп. Анан элге кыйын болуп атат негизинен. Анипа Орунбаевага окшоп кредит алган жарандар базарда четтен кездешет. Кээ бир соодагерлер жазгы кийимдердин мезгили өтүп кеткендигине байланыштуу төмөндөтүлгөн баада кыдырып сатууга чыгарып жатышат. Ош шаарында 11 майдан тарта айрым мекеме ишканалар ишин жанданткан. Эми 21 майдан экинчи этап каралып, экономикалык тармактар, калктын тейлөө борборлору, автоунаа базарлары, мебелдерди чогултуп куруучу жайлар сыяктуу ишканалар өз ишин баштайт. Ал эми Кара Суу жана Оштун борбордук базарлары 25 майдан тарта ишке кирет деп айтылууда. Соода борборлору ишке киргизилет, бирок анын ичиндеги оюн зоок жайлары жана көңүл ачуучу жайлары ишке киргизилбейт. 50 адамдан коомдук тамактануучу жайларда негизги талап тамактанууда иштегендер бардыгы маска чабып, кол капчан иштеш керек. Базарлар менен чогуу коомдук транспорттардын иштөөсү да 25 майга белгиленген. Бул тармак тыкыр көзөмөлгө алынып, ашыкча орундукка жүргүнчү албоо талабы коюлду. Күнүнө 2 убак дезинфекциядан өткөн маршруттарга бет капсыз чыгууга мүмкүн эмес экендиги эскертилди. Айдоочулар сөзсүз маска тагынып, медициналык колгаптар тагылыш керек. Ишканалардын каражаттарын эсебинен жүргүзөт. Ал эми жеке маршруттук автобустар алар өздөрүнүн каражатын эсебинен жүргүзүш керек. Коомдук тартипти сактоо мурунку ишканаларга айтылган эрежелер боюнча аткарылат. Ар бир ачылган ишкана дезинфекция иштерин жүргүзүп, кызматкерлерге бет кап тагынып, антисептикалык каражаттарды колдонуу, аралыкты сактоо талабы коюлган.
Күндө Ош шаардык ички иштер башкармаларынын кызматкерлери аларга күндөгүдөй эле түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Элдер көп чогулган жерлерге, базарларга атайын топ менен барып түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, 25 марттан тарта коронавирус илдети күчөп, дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда да өзгөчө абал режими кирген. Аны менен катар тамак аш өндүрүү тармагы, ири базарлар, мекеме ишканалар, коомдук транспорттор өз ишин токтоткон. Махпурат Алибаева, Исхак Ашимуулу, Ош Бирим жаңылыктары. Ош шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берилген ишканалардын санитардык абалы текшерилди. Рейд учурунда тазалык талаптарына жооп бербеген мекемелерге административдик чаралар көрүлө турган болду. Толугураак кезектеги сюжетте. Ош шаарында 1 майдан тартып ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берилген мекеме ишканаларды текшерүү башталды. Күтүүсүз рейдти Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борбору уюштурган. Рейд учурунда унаа оңдоочу жайлар, кийим тигүү сектори, авто унаа жуучу жайлар жана курулуш объектилеринин карантиндик санитардык абалы текшерилди. Шаардагы жаңыдан курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдөгү курулушчулардын санитардык эрежелерди сактоосу да текшерилди. Нурзаман курулуш компаниясы куруп жаткан курулуш объектисинде 70 кызматкер иштеп жатканы маалым болду. Курулушчулардын баарында бет кап бар. Жетекчиликтин айтымында аларга санитардык гигиеналык эрежелер тууралуу түшүндүрмөлөр берилген. Бизге азыр стройкада иштеген жумушчуларга бардык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Антисептик, кол жуучу жайлар бардыгы ордунда жайгашкан. Рабочийлер маскалар менен иштеп атышат. Бардыгын күндө эртең менен киргенде температурасы өлчөлөт. Эртең менен жумушка келген жумушчу кечке чейин чыкпайт. Объекттен. Кечинде чыгып атканда дагы температурасын өлчөп, ошо менен чыгарабыз. Текшерүү учурунда карантиндик санитардык талаптарды аткарбаган, одоно бузуулар катталган жок. Ал эми эрежеге баш ийбеген мекеме ишканаларга административдик чаралар көрүлөт. Биз азыркы мынал COVID-2019 чыккандыгына байланыштуу өкмөттүн токтому бар 244-чү 1 майда, 11 майда, эми мына 20 майда өкмөттүн өзүнүн атайын планы менен иштерди мынал ишканаларды өз неме бөлүм менен ишке киргизип атат. Ошого байланыштуу биз санитардык көзөмөл жүргүзүп атабыз. Ачылганда биринчи биз эскертүүлөрдү айтып атабыз. Мынал эрежелерди сактап иштеңиздер деп ошолордун баарын эскертип кетип атабыз ар бир жаңы ачылган ишканаларга. Бүгүнкү күндө дагы анан кийин ошолордун негизинде кайра контрольный каралып атат. Иштөөгө уруксат берилген ишканалардын кызматкерлеринде бет кап, кол кап жана антисептик болушу шарт. Ал эми мекемеге кирүүдө ар бир кызматкердин дене табы өлчөнүп, санитайзерлер орнотулушу керек. Эскерте кетсек, буга чейин Ошто санитардык нормаларга жооп бербеген 80ге жакын ишкана кайра жабылган. Нурзада Мурзаматова, Шахрух Именжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Коррупцияга аралашкан ким болбосун, элеген кызматына, наамына, мурдагы жетишкендигине карабастан тийиштүү жазасын алышы керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевди кабыл алганда айтты. Мамлекет башчысы жемкорлукка каршы күрөштүн маанилүү багыттарынын бири декларация толтуруу мыйзамдарынын так аткарылышы экенин кошумчалады. Ал эми Сагынбаев бирдиктүү салык декларациясын толук текшерүү үчүн негиздерди 2-ден 8ге чейин көбөйтүү каралып жатканын маалымдады. Быйыл коррупцияны кабыл алуу боюнча индекс боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 126-орунда турат. Европа комиссиясынын адистери Кыргызстандын авиация тармагына 28ге жакын сын пикир эскертүү берди. Бул тууралуу парламенттин жыйынында жарандык авиация боюнча агенттиктин жетекчиси Курманбек Акышев билдирди. Жыйында депутат Алы Карашев Кыргызстан эл аралык жарандык авиация агенттигинин кара тизмесинен качан чыгарына кызыкты. Буга Курманбек Акышев пандемия бүтүп калса Еврокомиссияга кат жибергенге жол ачылат. Эксперттердин дагы бир аудитин күтүп атабыз деп жооп берди. Кыргызстандын авиакомпаниялары 2006 жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыга элек. Түндүк түштүк альтернативалык жолунун курулушу уланууда. Бул тууралуу жогорку кеңештин отурумунда транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов билдирди. Айтымында жолдун курулушун каржылоодо көйгөй жок. Жолду курууга China Road компаниясы менен келишим түзүлгөн.
Учурда кырдаалга байланыштуу 500гө жакын компаниянын жумушчулары келе албай жатат. Белгилей кетсек, түндүк түштүк жолу боюнча долбоор $850 миллион бааланууда. Инфоком ишканасы жаңы долбоор сунуштады. Ага ылайык бардык банктык төлөмдөрдү үйдө отуруп эле ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Болгон адистердин видео чалуусуна жооп берүү керек болот. Телөөнүн жаңы түрүн айрымдары эми сааттап кезек күтпөйбүз деп колдосо, айрымдары коопсуздук маселесин айтууда. Июнь айынан тарта Инфоком ишканасы жарандарды алыстан идентификациялоо кызматын киргизет. Ага ылайык бардык банктык кызматтарды алыста туруп, дистанттык түрдө колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы, банктар аралык төлөм жана соода эсептешүү системалары, чет мамлекеттен акча алуу, электрондук документ жүгүртүү. Жарандын кимдигин аныкташ үчүн болгону биометрикалык жеке маалыматтар керектелет. Мобилдик тиркеме Санарип ID эстониялык опыт боюнча түзүлүп чыкты. Биз көптөгөн эксперттер менен иштешип, консультацияларды алып, ошол тиркемени иштеп чыктык. 2019 жылдан бери бул тиркеме тест жумуштарынан өттү. Эгер бул долбоор ишке ашып калса, убактыңыз тар болсо, үйдө отуруп эле банк аркылуу акча алып же салсаңыз болот. Ал үчүн болгону паспортуңуздун сүрөтүн жана өзүңүздү селфи катары сүрөткө тартып жибересиз. Андан соң банк кызматкерлери өзлөрү чалып, дагы бир жолу өздүгүңүздү тактайт. Болгону мына ушул 2 талап. Жаңы кызмат көрсөтүү түрү банктардан сырткары жеке нотариус, бала бакча, мобилдик байланыш операторлорунун да ишин жеңилдетет. Анткени кардардын катышуусу жок эле белгилүү бир жумуштарды аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Долбоорду айрым жарандар колдосо, айрымдары кооптонуулар бар экенин айтты. Бул жакшы иш болуп атат. Азыр баарыбыз жумушта, колубуз бошобойт, карантинде. Ошол жакшы болмок, кардарлардын баарына жеңилдик алып кетмек. Инновация деген жакшы да бул. Биз алдыга үгүттөнүбүз керек. Западный системага өтүшүбүз керек ошо. Эми азыр техника өнүккөн да. Ана может башка паспорттун бирөө алып салып койсо, да коркунучтуу го. Бирок системаңар жакшы экен, бирок коркунучтуу жагы да бар го деп атам, коркуп. Технология деген өнүккөн эми ар кандай эмелер, мошенниктер болушу мүмкүн, билбейм. Технология өнүккөн заманда адамдын сүрөтүнөн баштап бардык нерсени жасап коюуга мүмкүн. Мындай ойду IT адиси Азат Дөөлөтбеков билдирди. Эгер идентификация селфи аркылуу отурган болсо, бир аз техникалык мүмкүнчүлүгү жакшыраак болгон адамдар селфини деле подделка кылып коюшу мүмкүн, ошо реальный убакта тартып аткандай кылып эле. Бирөөнүн атынан ар кайсы документтерди алып, анан ошол документтер аркылуу ал ошол кишилердин информацияларын же акчаларын урдашы мүмкүн. Мындан 3 жыл мурун аралыктан идентификациялоо долбоорун сыноо иретинде пилоттук режим жүргүзүлгөн. Ага 20дай банк катышып, 700 миңден ашык суроо талап ийгиликтүү аткарылган. Долбоор ишке кирген күндө да система кардардын макулдугу менен гана ишке ашат. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Прим жаңылыктары. Күндүн урунтуу делген окуялары мына ушулар болду. Саламатта калыңыздар.